Өлкө Евразиялык экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болуп, чек аралар ачылгандан бери Ак Жол жана Ак Тилек өткөрмө пункттарында унаанын да, элдин да агымы күчөдү. Мындан улам чек ара пункттарында элдин узун кезегин көрүүгө болот. Бул албетте кезек күткөн жүргүнчүлөрдүн абалын оорлотууда. Ак Жол өткөрмө пункту бир күндө 10 000 гана адамды тейлөөгө эсептелген. Бирок учурда бул чек ара пунктунан ары бери өткөн адамдардын саны 2 эсеге көбөйдү. Казакстан тарапта, Кыргызстан тарапта элдин жана жүктүн мындай агымына даяр эмес болуп чыкты. Чек аралар жаңы ачылганда өткөрмө пункттарынан өткөн адамдардын саны 25 000ден ашкан. Ал эми Ак Тилек өткөрмө пунктунан 190 оор жүк ташуучуна кесип өткөн. Бажы посттору алына элек кезде фито жана ветеринардык көзөмөлдү бажы кызматкерлери жүргүзүп келген. Алар жоюлуп, өз жабдууларын ала кеткендиктен чек арачылардагы кызматкерлердин жана жабдуулардын саны кескин кыскарып, абалы оорлогон. Ошондой эле өткөрмө көзөмөл пункттарынын жетишсиздиги гендерди кесүүдө дешет чек арачылар. Все будет поэтапно. Биз этап менен өткөрмө пункттарды көбөйтүп, аларды тиешелүү жабдыктар менен жабдыйлы деп жатабыз. Модернизациялоо иштерин жүргүзөбүз. Себеби элдин жана унаанын агымы кескин көбөйүп кетти. Азыр кырдаалдан чыгуу үчүн нөөмөттү күчөтүп, элди батыраак тейлегенге аракет кылып жатабыз. Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттары иштей баштаганы менен азырынча биздин ишкерлер чек арадан жашылча жемиштерди гана алып өтө алат. Бул боюнча лабораториялар Бишкекте жана Ошто өз ишин алып бара башташты. Дыйкандар товарын бул лабораториядан алып өтүү үчүн 500 сомго чукул каражат төлөөгө тийиш. Ал эми эт жана сүт азыктарын алып өтүү оор бойдон калууда. Сүт азыктарын экспорттоо боюнча 44 ишкананын ичинен 7-өсүнө гана уруксаат берилген. Алардагы Тараз, Чымкент, Алматы жана Талдыкоргон областтарында гана сата алышат. Ал эми эт азыктарын сатууга коңшулар караманча каршы болушкан. Себеби 2007-жылы биздин өлкө эл аралык эпизоотикалык бюронун кара тизмесине түшүп калган. Ал тизмеден чыга элекпиз. Пока биз ошол эпизоотикалык абалды оңдомоюнча бул ветеринардык көзөмөлдө калат. Эт, сүт, анан кийин бул жумуртка. Негизинен ошол тооктун эти, уйдун эти, малдын эти, анан тиги сүт продукциялары. Азыр биздин аткаминерлер эпизоотикалык абалды жакшыртууга аракеттер көрүлүп жатат деп жооткотууда. Бул иштерди аткарууга келерки жылдын 1-январына чейин гана убакыт берилген. А бизде малды түрдүү ылаңдарга каршы дарылоо 1% гана аткарылган. Малды идентификациялоодо ишке ашпай ара жолдо турат. Бул иштер 2017-жылга чейин созулушу ыктымал. Мындан улам ишкерлердин Евразия экономикалык алкакка кирсек эле баары жакшы болот деген үмүтү азырынча акталбай калууда. Кошумча өткөрмө пункттар салынып, тийиштүү жабдуулар менен камсыздалганча биздин ишкерлерге чыдамкайлык гана керек. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС.